Саламатсыздарбы балдар? Бала бакчада тарбияланып жаткан бул бөбөктөр мамлекеттик тил жөнүндө сабак өтүп жатышат. Тарбиячы аларга балдар кайсы гана улуттун өкүлү болбосун, алардын мекени Кыргызстан, аны сүйүү баарыбыздын милдетибиз экенин үйрөтүп жатат. Биздин Кыргызстанда канча облус бар балдар? 7. Кана облустарды айтып коелу, а? Талас, Чүй, Ысык. Баракелде, биз кайсы облустта жашайбыз? Ош облусунда жашайбыз, баракелде. Кара Суудагы бул ак кеме нуру балдар бакчасында жалпы 200дөн ашуун бала тарбияланат. Бардык тайпанын балдары мамлекеттик тилди жакшы үйрөнүп, ырларды жаттап, улуттук каада салттарды мыкты билип калышкан. Биз бала бакчада балдарды улуттук нарыкты жана баалуулуктарды үйрөтүүгө тарбиялап жатабыз. Балдарга улуттук оюндарды жана каада салттарды үйрөтүүгө аракет кылып жатабыз. Төмөндөгү иш-чараларды аткарууга бизге жаңылыктардын абдан пайдасы тийип атат. Мектепке чейинки билим берүү уюмунун ички көрүнүшү да улуттук нарк менен жасалгаланган. Мына өзүңөр көрүп тургандай бул жерибиз Манастын жетуу сыяты боюнча жасалгаланган. Бул бурчубуз мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында чыгарган бурчубуз. Мекеменин жетекчиси Сайор Ахмадалиева өлкөдө чыгып жаткан ар бир жарлык бала бакчада ийгиликтүү ишке ашырылып жатканын айтты. Мисалы улуттук нарктуулук темасында даярдоо тайпасында тарбиялык сааттар өтүлдү. Улутту улут кылган руханий баалуулуктар, салт сана, урп адаттар, жүрүм-түрүм, дилибиз, сөзүбүз, жашоо өзгөчөлүгүбүз темасында орто тайпасында тарбиялык саат өткөрүлдү. Анан мына өткөрүлгөн иш-чаралардын сүрөттөрү менен иш-чараларыбызды чыгарып койгонбуз. Улуттук баалуулуктарга арналган иш-чаралар өз кезегинде балдардын адеп ахлагын өнүктүрүп, мекенди сүйүүгө, аны кадырлоого үндөйт. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.